12 майда Кыргыз киносу кинотеатрында Назима Жолдубаеванын Жаз жамгыры чыгармасынын негизинде тартылган 1001 түн мелодрамасынын ачылыш аземи болуп өттү. 1,5 саатты камтыган мелодрама 5 айдын ичинде тартылып өткөн. Фильмдин режиссеру Дастанбек Токтоназаров. Бул анын алгачкы рет режиссерлук кылган тасмасы. Буга чейин 2 тасмада оператордун кызматын аркалаган. Чыгармада негизи башкы каарман ушу Маликанын образы аябай татаал кинодо. Кинонун башынан аякка чейин татаал тагдырда, бирок ошону жеңе билген бир өзүнүн стимулу бар. Ушундай канчалык кыйынчылык болбосун, ошону жеңип кетүү максаты менен аяктайт кино. Кандай сыноо болбосун, баарына даяр болуш керек дегендей мааниде. Кастингди 1 ай бою кылдык. 30 каарман бар. 30-уну 1 айда таптык. Ошо баарыны ошол чыгармада кандай образ берилсе, жашоодо ошондой жүргөн адамдарды издеп тапканга аракет кылдык. Образын алаяктап үндөрүн өзгөрттүк, башка үндөр коштоду. Себеп дегенде өзүнүн үнү деле туура келбей калгандар бар. Ошондуктан үндөрдү коштогондор башкалар деле болду. Мелодраманын кыскача мазмунуна токтоло турган болсок, андагы баш каарман Малика аттуу кыздын татаал тагдыры чагылдырылат. Атасы мындан канча жыл мурун каза болуп калган, апасы болсо оорукчан. Ал эми иниси кичинекей болгондуктан оорукчан апасын дарылатам деген Малика окуусун таштап жумушка орношот. Ал жактан эми гана иштеп баштаганда апасынын абалы начарлап ооруканага түшүп калат. Дарыгерлер операцияга көп суммадагы акча керектигин айтышат. Малика бай жездесине жардам сурап кайрылат, бирок жездеси акча бербей коет. Айласы кеткен Малика жездесинин үйүнө уурулукка кирип акча уурдап чыгат, бирок апасын сактай албайт. Апасынан айрылып олтурганда какаганга муштаган болуп, жездеси Маликанын үстүнөн акча уурдады деген негизде арыз жазып салат. Бараар көрөрү жок Малика менен инисинин мындан аркы жашоосу кандай болот деген суроо жаралбай койбойт. Бул суроого 1001 түн мелодрамасынан жооп издейсиз. Тасманын бет ачарына кыргыз киносунун көрүнүктүү жүзү Назира Мамбетова тасманын жүрүшүнө баштан аяк көз салып олтурду. Өсүп келе жаткан чыгармачылык топко жалпысынан жакшы деген баа берген актриса мелодраманын кемчиликтеринин бири катары актерлор үндөрүн өздөрүнүн үнү менен эле коштосо болмок деген оюн айтты. Мен сөзсүз орточуларды бара жакшы фильмдерди тартып калышы мүмкүн. Ошон үчүн ышырдырып жол деп айтам. Ал эми баш каармандын образын аталган тасмада жаш актер-актрисалар жараткан. Оор тагдырга туш болгон Маликанын образын Клара Калибекова жараткан. Учурда жаш актриса Туркияда болгондуктан тасманын бет ачарына келген жок. Дагы бир баш каармандын ролун ойногон Нуржасын Жумагулов учурда Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрында иштегендиктен роль жаратууда өтө деле кыйналбаганын айтат. Театрга баштаганда образга кирсем, ошо менен аягына чейин жеткенге туура келет. Ал эми бул жактан уста стоп кадр болуп, мына эми кирип келет, кайра токтоп калып, кайра кирип келет, кайра токтоп калып, мага ушул жагы кичине кыйыныраак болуп калды. Турмушта кандай гана кыйынчылыктар болбосун, баарын жеңе билүү керек деген ураанды камтыган тасма учурда бардык кинотеатрларда көрсөтүлө баштады. Мындан тышкары тасманын толук версиясы жакынкы мезгилде Супер KG порталынын кинозал бөлүмүнө жайгаштырылат.